Саламатсыздарбы? Мен жанакы айыл өкмөттөр боюнча жана ротация боюнча сөз болбодубу? Мен жана жогоруда айтып кеткен коллегам Надира Азимованы толугу менен колдоймун. Себеби ротация деп анча-мынча ишканалар, мисалы Министерство энергетика, начальник рейсти которот экенсиңер, же болбосо кичинекей айыл өкмөттүн жетекчилерин башка бир облустан апарып атасыздар, же жанагы жашаганга же айлыгы жок, же жашаганга үйү жок, айлыгы аз, жетпейт, үй бүлөсү Бишкекте. Ар суббота, воскресенье кайра Бишкекке келет, же болбосо көлгө барат. Мен ушул трибунадан пайдаланып, урматтуу Садыр Нуркожоевичтен да суранып кетет элем. Райондун акимдерин макул, соттордун төрагаларын, судьяларды, прокурорлорду, калган райондук, айылдык масштабтагы жетекчилерди ротация кылыштын кереги жок экендиги практика көрсөтүп койду. Айыл өкмөттүн жетекчисин мисалы бир чүйдөн нокатка алып барсаңыз, ал ошол жердеги жергиликтүүсү менен таанышып бүткү чейин 4 ай, 5 ай убакыт өтүп кетип атат. Жумуш 4 ай, 5 айда токтоп калат экен. Ошончо кишинин арасынан барып эле ал көз ачык эмес да. Могу таза киши, могу жакшы киши барганда эле билесиздер, ар кандай шулуундар туш келет, башка болот. Орто жолдо тиги ротация менен барган жана жетекчилер дагы кыйналып калып атат. Мисалга бир 19 000 сом, 20 000 сом айлык алган, ротация болуп барган жетекчи кантип үй бүлөсүн багып, кантип кайсы шартта жашайт? Же туура эмес айтып атамбы? Жооп бериңизчи. Негизи туура айтып атасыз, албетте. Бирок бул айыл өкмөттөрдө ротация деген бул понятие жок. Андай мыйзамда да бир башка бир укуктук ченемдик актыларда белгиленген эмес. Бирок жана мисалы рейстин жетекчилери барып атат. Жана башка райондук деңгээлде ишканалардын жетекчилерин алып барып атпайбы эки бир министрликтерчи? Ошол туура эмес экен. Айлыктарын жолсу көбөйтүп, шартын түзүп бер. Жана элге независимый кылыпчы. Жетекчи деген ал азык түлүк жагынан, жашоо шартынан независимый болуш керек. Ошол жерде туурабы? Анан өзүн же бензинине жетпесе, Ошто жашап, Оштон каттап иштесе 50 километр жерге. Ошол жерде коррупция болбой кайсы жерде болот? Караңыздар да.